Өкмөттүн өкүлү Асан мырза. Да, отам. Siz тойго келдиңизби? Түшүнбөдүм вопросуңузга. Жемпирчен келиптир систем. Тойго келдиңизби? Костюм жокпу? Эми сиз келген конокторго пример болушуңуз керек да. Жакшынакай болуп, костюм кийип, галстук тагынып келбейсизби? Анда эртең деле биз жемпир кийип келели. Урматтуу коллегалар, бизде эки эрке министр бар. Биринчи министрибиз бул Минприрода Кутманова Динара Асиевна. Сын айтсаң, мен ак үйдө крышам бар дейт. Азыр эми бизде эки министр болуп калыптыр да, я так понял. Экинчи бул Текебаев Тилек Кыдырмаевич. Оорутат деген бул, мен деле оорутам. Мынакей Надира Нарматова больницадан чыгып келди. Мынакей урматтуу депутатыбыз Камиля Абдразаковна Талиева ооруп отурат. Келди го. Эми кичине депутаттарды сыйлап койгула, урматтуу жетекчилер. Биз деле душман эмеспиз, биз деле элдин өкүлүбүз. Мы тоже хотим, чтобы все красиво было. Урматтуу Рысбек Жантаевич, сиз дорожниксизби? Ооба. Канча жыл стаж дедиңиз, жакшы укпай калдым. Общий иштеген. Жалпы мен министрликтин системасында жол тармагында. Общий жалпы 27 жыл иштедим, анын 5 жыл жол тармагында жол тейлөө мекемесинде номер 1 жол тейлөө мекемесинде, анан 954 жол тейлөө мекемесинде жетекчи болуп иштедим. Рахмат. Вот ушундай мыкты жолду билген, жолду жакшы түшүнгөн, башынан өткөргөн ушул биздин мыкты адистерибиз бар, мына сизге окшогон. Ошо сизге окшогон биздин мыкты жигиттерди, мыкты кыргыздын атууларын жетекчи кылып коюш керек. Эми тиги Тилек Текебаев ол эми эколог да. Экотексперт иштеген. Ал киши протокол жазган, штраф салат, башка жумуш жасабайт. Макул эми министр деген эми менеджер болуш керек, жакшы. Урматтуу Рысбек Жантаевич, мынакей сиздер алып келген келишим. Об осевых нагрузках и габаритах в рамках ЕАЭС. Биз 2030 жылга чейин биздин жолдордун көтөрүмдүүлүгүн, несущей способностин 11,5 тонна көтөрүшүбүз керек. Бардык эл аралык мааниси бар жолдорубуз бар. Турабы? Турам. Канча чакырым жолубуз бар? Жалпы Минтранспорттун карамагында. Жок. Эме эмес. Ушул эмени жана да. 2300. Эң туура. Ушул несущая способности 11,5 тонна көтөрүш үчүн эмне жумуштар жасаш керек? Жана сиз айтып кеткендей, ошол 2030га чейин деп жазалып атат, анан ошол 10 тонна осевой нагрузкадан 11,5 тонна осевой нагрузкага көтөрүш үчүн жолдун үстүңкү катмарын кошумча жабыш керек, шыма менен деп эсептеп атабыз. Биз Транспроект менен алдын ала эсептөөсү сураганбыз. Ошол жалпы эл аралык сиз айткан коридорлордун жабуусун биз 11,5 көтөрүш үчүн где-то 65 миллиард сомдун тегеретесиндеги каражат талап кылынат экен. Дополнительный покрытие жагыш керек. Не, дополнительный покрытие жагыш керек. Канча калыбы канча болуш керек? 6 сантиметрден. Вот ушул эми бул бюджетте каралган эмес да. Кантип 2000 мен маалыматыма караганда 2000 тегерек эле, сиз туура айттыңыз, 2003 болушу мүмкүн, анткени сиз билесиз. Бул 2023-түн бюджетинде каралган эмес да. Бул акчаны кайдан табабыз эми?
каралган эмес. Муну ошол 2030га чейин эгерде кошула турган болчу болсок, бюджеттин эсебинен Кошула турган болсок эмес, биз кошулдук да, алып келбедиңерби? бюджеттин эсебинен андан сырткары ушул гранттык каражаттарды чет элдик инвесторлорду тартуу менен жасайт. Канча каражат кетет эми? Мен ушул маселе боюнча кошумчалап коеюн. Азыр ушул маселе боюнча ошол 30-жылга чейин осевой нагрузканы 11,5 тоннага көтөрүш үчүн 65 миллиард сом талап кылынат экен. 65 Биз миллиард. азыр ошо мына министерствонун атынан Минфинге, өкмөткө азыр кат даярдап бүгүнкү күнү жөнөттүк. Себеби ушул маселени өткөндө биз транспорт комитетинде алып келгенибизде бул Кабмин тарабынан заключение берилбегендигине байланыштуу азыр биз ошол расчетторду кылып азыр письмо менен кайрылабыз. Бүгүнкү күнү ошол маселени Минфин дагы кандай булактарды карайт, потому что 23-жылдан баштап 30-жылга чейин биз 7 жылдын ичинде ошол ЭСтин талабын аткарып, ошол мамлекеттердин катарына кошулуу максатындагы жумуштар булар. Эми азыр ошого заключенияны берсе, биз ушул боюнча сизге так маалыматты берип, анан кийинки жумуштарды анан комитеттерге алып келебиз деп азыр даярданып атабыз. Рахмат. Урматтуу Рысбек Жантаевич, эми бул суроо тилек кадырмаевичке эле ушул эмне үчүн мындай шашылыш болуп эле өтө тажрыйбалуу сизге окшош мыкты иштеп жаткан кадрларды алып башка ушундай жаңы замминистрлер шайланып калды. Жакшы иштей албадыбы? Же кабарыңыз жокпу? Кабарыңыз жок да? Бул суроого мен жооп Урматтуу замминистр, бир маселеде мурунки Солтубаев деген замминистрчи. Мен ошол кабарым бар, ошол киши иштеп турганда отрицательный мотив менен кеткен болчу. Кайтып эле биринчи замминистр болуп калды. Түшүнүксүз болуп калды да, эми ал УКМК тарабынан теги север-юг жол боюнча текшерилип, отрицательный мотив менен кетсе, кайтып эле биринчи замминистр болуп калды. Бул себеби эмнеде? Менин Кабарыңыз жокпу же? терс мотив менен кеткени боюнча менде кабар жок экен. Мен билгенден ал өз каалоосу менен кеткен 1 жыл мурун. Анан ошол себептен андай. Урматтуу Бакыт Сөөнч, ушуну аппаратка тапшырма берсеңиз, служебный расследование текшерип коелу. Эмне үчүн ушул отрицательный мотив менен кетсе, кайтып эле через некоторое время келип дагы биринчи замминистр болуп калат.